УКМК тарабынан кармалган Өмүрбек Текебаевдин тарапташтары бүгүн кайрадан нааразычылык акциясына чыгышты. Бул жолу митингди Ала Тоо аянтында уюштурушкан. Талаптар өзгөргөн жок. Алар Өмүрбек Текебаев сыяктуу адамды кармоо такыр мүмкүн эмес деп билдиришти. Саясатчыны кармоонун тегерегиндеги маселени бүгүн Ак Кеме мейманканасында дагы талкуулашты. Ага мурдагы чиновниктер менен депутаттар чогулушту. Теманы кабарчыбыз Самат Асипов улантат. Өмүрбек Текебаевди колдоо үчүн кечээ эле курам кайрадан чыккан. Алар анын туугандары, достору жана жакын санаалаштары. Кылмыш иши козголгон депутаттар Шык Маматов жана Аида Салянова. Арасында жаш активисттер да бар. Бардыгы бүгүн бийлик демократияга, сөз эркиндигине коркунуч келтирип, башкача ойлонгондордун артынан түшүп жатканын билдиришти. Биз бул нерселерге жол беришибиз керек туугандар, туурабы? Эркиндик, демократия башка адамдардын пикирине урматтоо менен мамиле кылуу. Бул аянттагы эл алдында демократиялык баалуулуктарды бетке кармагандардын урааны. Укук коргоочу Токтайым Үмөталиева журналисттерге берген маегинде ата мекендин лидерин эбак эле камаш керек болчу деп жар салды. Мурунураак камаса болмок, себеби деген ага тастыктагы материалдар бар, иштер бар, бирок аны козгобойт дагы. Текебаевди камалсын деп билмедиңизби? Ошондуктан мен айтам, мыйзамдын деңгээлинде болсун. Күн тийген тоонун күкүңүз да, туурабы? Кайсы күн тийсе сиз ошол жака сайрайсыз. Мыйзамдын деңгээлинде каралсын. Кайсы жака күн тийсе Сот чечим тактасын. Чындыкты айтып сүйлөбөйт була. Чындыкты бузуп коет. Албагыла интервью бузуп Сүйлөйбүз деп чыккан эки балага Өмүрбек Текебаевдин тарапташтары жолтоо болуп, мүмкүнчүлүк беришкен жок. Алар кайсы бир партиянын партбилетин көтөрүп, ары бери чуркап жүрүштү. Кандай көчө алат? Ким көчө алат? Провокаторлар. Баары кыргыз баласы. Тийбегиле. Элдин баары акчага бөлүнөт. Ким жетти? Ким жетти? Азыр биз өзүнчө эле урушуп Оор саясий кырдаалды Ала Тоо аянтындагы митинг башталар алдында Ак Кеме мейманканасында да талкуулашты. Албетте бул жерде ата мекендин мүчөлөрү болгон жок. Бирок бардыгы эле бир ооздон Өмүрбек Текебаевди коргоп чыгышкан жок. Маселен, депутат Жылдызкан Жолдошова ата мекен фракциясы мындай ыкмаларды кеңейтүүгө убагында өзү жол берген деп белгилейт. Негизинен ата журтту ушинтип ар бирине кылмыш ишин козгогондо токтом кабыл алалы жогорку кеңештин деп сүйлөгөндө Текебаевдин жообу мындай болгон. Вор, взяточник должен сидеть в тюрьме деп. Это его слова. Уру, паракор адам түрмөдө отуруш керек деп. Ошол коллегаларына, депутаттарга токтомду кабыл алууга каршы чыккан. Ата журт партиясынын мурдагы депутаттары да Аида Салянованын бүгүнкү айткандары менен макул эмес. Убагында ал башкы прокурор болгонун, бирок мыйзамды айланып өтүп жүргөнүн айтышат. 17 депутатка кылмыш ишин козгогон Аида Салянова азыр өзүнө кылмыш иши козголгондо мыйзамды эстеп атат. Ответ секретарь факультеттики ведомоско киргизбей койгон үчүн, жалган диплом деп, жалган жалаа жапкан үчүн каза болду ошол татынакай жаш жигит. Буга ким жооп берет? Эмне үчүн ошондо Текебаев ошол коллегаларын коргогон жок? Мен ойлойм, бул Аида Салянованын азыркы сүйлөп аткан, азыркы жасаган кадамдары эки жүздүүлүк деп. Аида Жеңишбекова, мен эсиме чыгып калды, кечиресиздер. Аида Жеңишбековна Салянова өз убагында мамлекетибиздин баш прокурору болуп турган маалда өтө көп мыйзам бузуучулукка барган. Ошонун ичинде ошол мыйзам бузуучулуктун кайсыл бир деңгээлдеги запкысын биз дагы тартып калганбыз. Камчыбек Ташиев Өмүрбек Текебаевдин кармалышы боюнча да өз пикирин билдирип өттү. Ошол Өмүрбек Черкешевич деле мен кабалган маалда бир өз жакшы сөз айткан эмес.
ошол эле Айда Салянова түздөн түз менин камалышыма өзү аракет жасаган жана башка адамдар. Бирок биз адамдарды таба албашыбыз керек. Митингде Текебаевдин тарапташтары аны суудан кургак кылып актагылары келди. Алар Атамекендин лидери $1 миллион алмак эмес дешет. Бирок тегерек үстөлдө андан шек санагандар да болду. Бир сөзү туура болду Маевскийдин. Текебаев мошенник, аферист дегене мен кошулам. Ал чын эле ошондой. Ага күбө биздин партия алам. 10-жылы бизден $60 000 алып, бизди алдап, акчасын берем, кайтарам деп, же жумушту жасап берем деп, тигинисин жасаган жок, же бунусун жасаган жок. Бул чистый мошенник. Бул жөнүндө биздин сайтыбызда бар. Карап интернеттен көрсөөр болот. Аны биз мурда эле айтып жүргөнбүз. Мына өзүнө жетти. Эч качан кайрадан 2010-жылга келбеш керек. Жылдызкан Жолдошова өлкөдө туруктуулук сакталышы керек дейт. Ошондой эле кырдаалды курчутууга аракет кылгандар жоопкерчиликке да тартылышы зарыл. Саат 5-терде топтолгондор Ак Үй тарапка жылышты. Көпчүлүгү андан мурдагыны элестетишсе керек. Бул көрүнүш 4 жыл мурдагы окуяларды эске салат. Бирок бул жолкусундагы бир айырма. Ташиевдин ордунда эми митингчилердин башында Аида Салянова турат. Бирок бул жолу алар тосмодон ары карай секирүүгө белсенишкен жок. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук 1 канал.